Ал мен бала бакчада иштейм да, балдарды тарбиялап. Анан бизде жылда балдар үчүн жаңы жыл өткөрөбүз. Өзүм 5 маал намаз окуймун. Жаңы жылда ушул балдар үчүн жаңы жылды өткөрүү туурабы, туура эмеспи деп сурайм мен сизден. Бирок биз үй бүлөбүз менен жаңы жыл эч качан майрам белгилеген эмес. Бул жаңы жыл жок деген сөз да. Аясты деп аферист келип алды айтып бир некелер айтып андай мындай деп. Мамлекет тарабынан келет деп балдардын көңүлүн көтөрүп өткөргүлө деп. Негизи мамлекеттеги деле саясат туура эмес деп ойлойм мен. Мисалы үчүн бала атага королгон канча миллион сомдорду карлар үйүнө апарсак, балдар үйүнө апарсак жакшы болмок. Бул Ошто мактанып атат. Ушундай чоң бала ата курдук деп. Биякта мактанып атат. Көчүгүнөн иштаны тешик көчүгү көрүнүп калды биздин балдарыбыз. Канча балдар школго бара албай калды. 8 тиын таппай маршруттан чүрүлүп калып атат. Доктурканада ооруп аткандар бар. Биздин инфекционный больницага барсаң, андан көрө тиги американец ит баккан итканасы жакшыраак абалы. Анан биз кайсарыбызга биз арчаны кооздойбуз. Туура, мен ага ишенимге каршы эмесмин. Эгерде бирөө тосуп атса, өзү билсин, бул мусулмандар үчүн сөз, жаңы жыл тоспо деген сөз. Эми урматтуу бир туугандар, бирок мындай бир бул мен акмакчылык деп ойлойт элем. Бул Бишкекте жаңы бала атаны кооздоп, канча оюнчук сатып алып мектептерге. Эмне биздин байпагыбыз манат болуп кетти бардыгыбыздыкы. Бардык айылда кембагал бар, ачка бар, бутунда батинкеси жогу бар, мектептер тыгылыш, 40 бала окуп атат. Ошого канча мектеп курулат мисалы үчүн? Курулат канча мектеп? Бизде мектеп курганда эле биринчи эле жарым 50% жеп коет бардыгы ошентип. Ошого биздин мектептер бүтпөйт. Мектеп курган жерде аябай коррупцияны кайнап аткан жер ошол жерде бардыгы. Ошолордун баары арамокат жеп атышат. Ошого жаңы жылга деп коюп, анага да көп акча бөлүп, жарымын жеп, жарым ёлка куруп, бир күн эртеси кайрадан кереги жок болуп калат да. Ошон үчүн мен айтат элем, ошол бала бакчанын башка бир жерде жумшагыла, ага деген китеп сатып алгыла. Макул, мен айтпайын, ага деген жайнама сатып ал деп, китеп сатып алгыла. Математика боюнча же болбосо Александр